Assalamu alaikum. Амансыздар бардактуу спорт сүйүүчүлөрү. Сиздер менен кыргыз спортундагы акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. 23 август күнү Кытайдын Шанхай шаарында Ultimate Fighting Championship уюмунун кезектеги беттеши орун алат. Анда кыргызстандык Уран Сатыбалдиев UFC уюмундагы экинчи беттешин өткөрөт. Алдыда бул тууралуу кененирээк биз менен болуп туруңуздар. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуудагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Уран Сатыбалдиев Американын LFA уюмунун чемпиону, Орусиянын OpenFC уюмунун чемпиону. Учурда UFC менен 4 беттешке келишим түзүп, алгачкы беттешинде тилекке каршы калыстардын бир тараптуу чечими менен Мартин Будай аттуу мушкерге утулуп калды. Эмне үчүн утулгандыгы тууралуу баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Ал эми бул жолку беттеши боордош казакстандык Нуркожай Дияр аттуу мушкер менен өтөт. Эмне үчүн бул мушкерлер күч сынашып жатат? Биринчиден, турнир 2 мамлекет менен чектеш Кытайда өтүп жатканына байланыштырсак болот. Себеби турнир Азия чөлкөмүндө жергиликтүү мушкерлер менен катар жакынкы өлкөлөрдүн катышуу процесси көбүрөөк болот. Экинчиден, бул мушкерлер бул уюмда беттеш өткөргөнгө чейин бир да жеңилүүсү жок келе жаткан. Тилекке каршы экөөсү тең эң алгачкы беттештеринде жеңилүү ызасын тартып, рейтингдик көрсөткүчтө төмөнкү тизмеде экенинен кабар берет. Анан албетте салмак ченбирдиктери дагы туура келет. Нуркожай Дияр кесипкөйлөр арасында 11 беттеш өткөрүп, анын 10-да жеңишке жетсе, бирөөсүндө жеңилген. Ал бул уюмга чейин Contender Series турниринде Бартос Шевчик аттуу мушкерди хайкик тагыраагы бутунун укмуштуудай кубаттуу соккусу менен нокаутка кетирип, UFC менен 4 беттешке келишим түзгөн. Бирок UFC'деги биринчи беттешинде Брэнсон аттуу мушкерге Кимура колду кайруу ыкмасына түшүп, беттештин мөөнөтүнөн мурда жеңилүү менен жыйынтыктаган. Деген менен жалпы беттештеринде мөөнөтүнөн мурда үстөө көстөк соккулардын жыйынтыгы менен жеңишке жеткен учурлары көп кездешет. Демек, Уран Сатыбалдиев менен да өтө курч бутка туруу абалында тагыраагы орусча айтканда стойкада беттеш болоору күтүлөт. Негизинен UFC беттештеринде кыргыз-казак бир тууган элдер бири-бирине жан өрөп, күйөрмандык кылып келсе, эми тилекке каршы бул кечеде өз мушкерлерин колдоого аргасыз болот. Албетте, биз да мекендешибизди колдоп, жеңиш менен кайтып келишин күтүп калабыз. Ал эми сиздин оюңуз боюнча бул беттеште ким жеңишке жетет? Өз ой пикириңизди комментарийге калтырып кетсеңиз болот. Бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар.